На правах президента Евразийской академии русской словесности хочу прокомментировать выступление депутата Госдумы Владимира Жириновского. Кыргызстан и Беларусь – это две страны, в которых русскому языку придали статус официального. И я одна из немногих, кто среагировал оперативно и выразил огорчение по поводу произошедшего, когда девушка изъяснилась и, естественно, был виновник, который выразил нелицеприятно. Я считаю, что его необходимо наказать в законном порядке. Но я прошу вас на сегодняшний день обратить также внимание на участившиеся случаи с гражданами Кыргызстана. Как, к примеру, в Санкт-Петербурге продавщицу, которая является гражданкой Кыргызстана, ударили по голове бутылкой шампанского, многократно причем, и также потребуют наказать в законном порядке. И не опираться на эти единичные случаи, так как случай в развлекательном центре не носит перманентный характер. Это единичные случаи. В Кыргызстане проживает более 100 представителей разных национальностей. И мы всегда говорим на языке взаимоуважения. Поэтому я предлагаю все-таки сосредоточить всю созидательную энергию на концептуальных стратегических проектах по укреплению, усилению и сохранению русского языка и литературы. Нам есть о чем говорить. Будем укреплять мосты, но ни в коем случае их не разрушать. А говорить на языке ультиматумов все могут. Поэтому давайте все-таки будем уважать друг друга и созидать. Ведь миром в любом случае всегда правит доброта. Вы сами родом из Азии, а сегодня живете в России. И вы прекрасно понимаете, что нам необходимо прилагать максимум усилий для сохранения и популяризации русского языка на постсоветском пространстве. Мира, добра и гармонии. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Россиянын Кыргызстандагы элчиси Николай Удовиченко менен жолугуп Бишкектеги соода борборлордун биринде сатуучу кызды калькулятор менен чаап жиберген кишинин окуясын талкуулады. Казакбаев Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги бул сыяктуу бардык окуяларга байкоо салып ыкчам чара көрө тургандыгын маалымдады. Ал Кыргызстан көп улуттуу мамлекет экенин айтып, өлкөдө баш мыйзамга ылайык эч кимди жынысына, расасына, тилине, улутуна, динине, жашына, саясий же башка ишенимдерине карап басмырлоого жол берилбей тургандыгын белгилеген. Бул окуя Россия бийлиги тарабынан Кыргызстандагы этникалык орустардын укуктарын жана кызыкчылыктарын бузуу, ошондой эле жарандарды этникалык жана диний негизде кысымга алуу катары көрсөтүлбөшү керек, деди Тышкы иштер министринин башчысы. Казакбаев Россиянын дипломатиялык өкүлчүлүгүнөн айрым орус саясатчыларынын эки мамлекеттин ортосундагы мамилеге доо кетирүүгө аракет кылган билдирүүлөрүнө көңүл бурууну суранган. Тышкы иштер министринин башчысы Кыргызстанда русофобия, агрессивдүү улутчулдуктун башка түрлөрү, тарыхты кайра жазуу, эстеликтер жана орус тили менен күрөшүү фактылары жок экенин да белгилегени маалым болду. Ал постсоветтик бекиндикте Беларусь менен катар Кыргызстанда гана орус тили расмий тил экенин айтып, орус тили өлкөнүн бардык тармагында колдонула турганын кошумчалаган. Тараптар көйгөйдүн андан ары курчушуна жол бербөө үчүн биргелешкен иш-аракеттерди көрүп, Кыргыз-Россия мамилелердеги терс кесепеттерди болтурбоонун зарылдыгын белгилешкен. Өмүрбек Бабановдун өлкөдөн чыгып кеткени айтылууда. Кумтөр долбоору боюнча коррупцияга шектелген экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов өлкөдөн чыгып кетти. Бул тууралуу жергиликтүү ЖМКлар өз булактарына таянуу менен жазып чыгышты. Маалыматтарга караганда ал 5 августта Бишкек-Москва каттамы менен учуп кеткен. Өмүрбек Бабанов 31 майда кумтөр маселеси боюнча коррупцияга шектелип кармалып, 2 июнда 1 май райондук сотунун чечими менен 2 айга УКМКнын СИЗОсуна камакка алынган. Кийинчерээк УКМК Өмүрбек Бабановдун ден соолугунун начарлашына байланыштуу анын баш коргоо чарасы өзгөртүлгөнүн айтып, чет өлкөдө дарыланаарын маалымдаган. Булак Серепкежи. Күйөөсүн коркутайын деген, ЦУМда бомба бар деп чалган аял кармалды. Бишкектеги Айчүрөк дүрдүйнө дүкөнүнө жардыруучу зат коюлганы боюнча маалымат берген аял кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Эске салсак, кечээ 9 августта Борбор калаанын чок ортосунда жайгашкан ЦУМ менен ГУМ курчоого алынып, эл эвакуацияланган. УКМКнын ыкчам тергөө тобу ЦУМга жардыруучу каражат коюлгандыгын жана барымтага алынгандар бар экенин телефон чалып кабарлаган адамды аныктоо боюнча иш алып барган.
Факт боюнча топтолгон материалдар кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине кылмыш жаза кодексинин 246 беренеси терроризм актысы боюнча жалган маалымат берүү боюнча каттоого алынган. Иштин алкагында Сокулук районунда 1994 жылы туулган аял кармалды. Ал ГУМдан Нур Телеком компаниясынан сим-карта сатып алып, сумга бомба коюлганы жана адамдар барымтага алынганы боюнча жалган маалымат берген. Алдын ала маалыматтар боюнча аялдын мындай кылмышка баруусуна аталган соода борбордо иштеген күйөөсү менен урушуп кеткени себеп болгон дешти УКМКдан. Учурда аялдын мүмкүн болгон шериктерин аныктоо боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. УКМК мындай жалган маалыматтар үчүн кылмыш иш каралганын эскертти. Москва мигранттарды текшерүү үчүн мөөнөтсүз 2 рейд өткөрөт. Жол полициясы Орус гвардиясы менен биргеликте Москвадагы жана Москва облусундагы мигранттарды текшерүү үчүн 2 мөөнөтсүз рейд өткөрөт. Бул тууралуу Правда.ру порталы жазып чыкты. Таксист рейди 14 августтан тарта Москвадагы такси кызматтарында иштеген эмгек мигранттары КИСТин арт системасынын көзөмөлү астында иштей баштайт. Таксисттердин санарип идентификаторлору башталардын алдында МАИ кызматкерлери күчөтүлгөн текшерүү жүргүзүшөт. Бул рейд учурунда акылдуу шаар технологиялары колдонулат. Укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин негизги милдети арт КИС системасында катталбаган айдоочуларга укуктук жазаларды таап колдонушат. Мигрант рейди мигранттардын баш калаада болушуна көзөмөлдү күчөтүүнүн себептеринин бири жакында шаардын түштүк-чыгышында болгон окуя болду. Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын жүзгө чукул жарандары катышкан массалык мушташ көптөгөн башаламандыктарды уюштуруучуларды камакка алууга жана депортациялоого алып келди. Буга байланыштуу мамлекеттик автоинспекциядан тышкары Ички иштер министрлиги мөөнөтсүз рейдтерди өткөрөт. Кызматкерлер эмгек мигранттарынын массалык жашаган жерлерине барууну пландап жатышат. Ошондой эле Россиянын гвардиясы текшерүү учурунда тартиптин сакталышына күч көзөмөлүн жүргүзөөрү кабарланды. Булак Кактус Кейжи. Мирзиёев Олимпиададан медаль уткандарга жол тандабас коттедж белек кылды. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Токио Олимпиадасынан медаль алгандарга автоунаа жана турак жай белек кылды. Бул туурасында коңшу өлкөнүн Олимпиада комитети билдирди. Мамлекет башчынын атынан алтын медаль уткандарга Chevrolet Tahoe үлгүсүндөгү жол тандабас жана коттедж жер тилкесинен аянты 4 сотук берилген. Ал эми коло медаль ээлерине Trailblazer үлгүсүндөгү автоунаа менен 2 бөлмөлүү батирдин ачкычы тапшырылган. Коңшу өлкөнүн спортчулары Олимпиада оюндарынан 3 алтын, 2 коло медаль утуп, кечээ 9 августта мекенине кайтып келишти. Аларды премьер-министр Абдулла Арипов баштаган бийлик өкүлдөрү тосуп алып, 2 кабаттуу автобуска салып Ташкенттин көчөлөрүн аралап өтүшкөн. Транспорт жана коммуникациялар министри алмашты. Эркинбек Осоев транспорт жана коммуникациялар министри болуп дайындалды. Бул тууралуу президенттик администрациянын маалымат кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык тийиштүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгон. Гүлмира Абдуралиева башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу транспорт жана коммуникациялар министри кызматынан бошотулду. Түркмөнстанда жарандар VPN колдонбойм деп Куранга ант берип жатышат. Түркмөнстанда бийлик үйүнө интернет койдурууну каалаган жарандарга VPN кызматын колдонбоого Куранга ант берүүсүн талап кылып жатышат. Бийлик буга чейин интернетти чектөөнүн ар кандай ыкмаларын колдонуп келген. Интернеттин ылдамдыгы бул мамлекетте ансыз да өтө жай. Бийлик буга чейин интернетти чектөө максатында Roach and Schwarz немис компаниясы менен кызматташып келгенин Азаттык радиосунун түркмөн кызматы аныктаган. Ал арада Түркмөнстандын интернет эркиндиги боюнча дүйнөдө эң акыркы орундардын бирин ээлейт. Август айынын башында интернет технологиялар жаатына адистешкен Компорайтиш басылмасы жарыялагандай, Түркмөнстан интернеттеги цензура жагынан Беларусь, Иран, Кытай, Түндүк Корея жана Сирия менен бир катарда турат. Түркмөнстанда Facebook, Twitter, YouTube сыяктуу социалдык тармактар ачылбайт. Тажикстандын экинчи борборунда күйүүчү май жок унаалар көчөдөн өтпөй калды. Тажикстандын экинчи борбор шаары болуп эсептелген Ходжан шаарында күйүүчү май таңкыстыгы жаралды. Бул тууралуу Азия Плюс кабарлады. Маалыматка таянсак, Ходжан шаарында акыркы кезде күйүүчү майга болгон баа кескин кымбаттап кеткен. Мурда АИ 92 үлгүсүндөгү күйүүчү майдын баасы 7,5 сомонь болсо, азыр 10 сомоньга чыкты. Баанын мындай кымбатташынан улам коомдук транспорттар пайда алып келбегендиктен линияга чыкпай калган. Мурда бир күндө 100 автобус жүргүнчүлөрдү ташыса, азыркы учурда 10 автобус кызмат көрсөтөт. Ал эми газ өлкөдө көптөн бери таңкыс болууда деп айтылат маалыматта.